Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде 9 сентябрь жана эртең 10 сентябрь күнү биздин кыргыз курама командабыз Өзбекстан курамасы менен биздин Бишкектеги Дөлөнө Мырзаков атындагы стадионубузда өзүнүн экинчи беттешин өткөрөт. Бул беттеш деген 2026-жылкы дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарынын алкагында. Биринчи оюнду биз Иран курамасына каршы өткөргөн болчубуз. Ал эми Өзбекстан курамасы болсо Өзбекстанда Ташкентте өздөрүнүн стадионунда Түндүк Корея менен оюн өткөргөн болчу. Эми кыргыз курама менен Өзбекстан бизде өзүнүн оюнун өткөрөт. Жана биринчи оюнда Кыргызстан Иранга 1-0 эсебинде жеңилип калган болчу. Ал эми Өзбекстан болсо өзүнүн атаандашын, атаагыраак айтканда Түндүк Кореяны 1-0 эсебинде жеңген. Жана бул оюнда ачык эле көрүнүп билинип тургандай, бул Өзбекстан фаворит болуп эсептелинет. Бирок деген кечээкү оюндан кийин биздин курамабыз туруштук бере ала тургандай, биздин курамабыз деле жакшы мыкты оюн көрсөтө ала турган экенине көзүбүз жеттик деп айтсак болот. Анткени деген Өзбекстан менен Түндүк Корея оюнунан кабардар болгон ар бир эле адамдын оюнда Өзбекстан Түндүк Кореяны бир 3-0 же болбосо 4-1 дегенге окшогон ири эсеп менен утат деген ойдо болчу. Бирок деген андай болгон жок. Болгондо бир гол айырмачылык менен Өзбекстан өзүнүн үйүндө өзүнүн фанаттарынын астында Түндүк Кореяны жеңип алды. Ал эми биздин кыргыз курама болсо баардык Кыргызстандагы көрөрмандар, баардык эмес болсо дагы 90% Ирандан ири эсеп менен жеңилебиз деген ойдо болгонбуз. Бирок деген биздин курамабыз букмуштай мыкты оюн көрсөттү дагы. Болгону 1-0 эсебинде жеңилди. Буга чейинки оюндарда дайыма биз Иран курамасына 5-1, 6-0, 7-0 дегенге окшогон ири эсептер менен утулуп келгенбиз. Бирок мунусунда деген жакшы жыйынтык көрсөттү биздин кыргыз курама. Жана Өзбекстан курамасы биринчи өзүнүн оюнунда Түндүк Корея менен болгон оюнда болгону бир гол киргизди. Жана башында айтып кеткендей, өзүнүн фанаттары үчүн интриганы сактап, ал топту сактап калды. Ал жерден өзүнүн дарбазасын кургак сактап калды. Өзбекстан менен Түндүк Кореянын ортосундагы напряжение, орусча айтканда, жана интрига оюндун аягына чейин сакталып турду. Анткени деген Түндүк Кореянын футболчулары дагы улам Өзбекстан курамасынын дарбазасына контратакалар жасап жатты. Жана бир убакыттарда Өзбекстан курамасынын оюнчулары коргонууга аракет кылышты. Бирок ошондо деле бир моментте алар өздөрүнүн дарбаза деген, эгерде ал пенальти голго айланып Өзбекстан менен Түндүк Корея тең чыкканда, анда алар деген бирден упай топтошмок. Дагы биздин кийинки этапка өтүшүбүзгө дагы көбүрөөк шанстар пайда болмок. Бул жерден Өзбекстан курама командасы жана Өзбекстан курамасынын көрөрмандары Уткир Юсуповго рахмат айтса болот. Анткени деген ал Түндүк Кореянын чабуулчусу пенальтиден узаткан соккусунун бурчун туура таап, өзүнүн дарбазасын кургак сактап калды. Telegram каналыбыз бар. Эгерде кимде-ким ал биздин Telegram каналыбызга катыла элек болгон болсо, анда ушул видеонун астында ссылка бар. Ошол ссылка аркылуу биздин Telegram каналыбызга каталып койсоңор, дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан футбол жөнүндө жаңылыктарды биринчилерден болуп билип турасыңар. Иран, Кыргызстан. Биздин кыргыз курамабыз 3-чү раунддагы алгачкы оюнун Иран менен өткөрдү жана бул оюн Иранда болуп өттү. Бул оюн деген биздин курамабыздын башкы машыктыруучусу Максим Лисицындын кол алдындагы биринчи оюн. Жана мурунку тренерибиз Штефан Таркович менен Максим Лисицындын ортосунда эмес, анын экөөнүн оюну башкача экени сразу бизге билинди. Анткени деген биздин курамабыз Иранга каршы мыкты коргонууну түздү. Тактап айтканда Максим Лисицын мыкты коргонууну түзгөн экен, же болбосо биздин көрөрмандар дайыма эле кайсыл оюн болбосун биздин защитабыз начар, биздин защитабыз мындай деп атып, биздин защитабыз күчтүү болуп, жана чабуулубуз бир аз алсырап калгандай. Бирок андай эмес деп деле мен эсептейм. Анткени деген Максим Лисицын туура эле тактиканы тандаган, туура эле позицияларды тандаган оюнчулар үчүн. Анткени деген Иран курамасы биздин курамага караганда бир топ эле күчтүү болгондуктан коргонгонубуз деле туура болду. Эгерде коргонбогонубузда, анда биз мурунку оюндарда эле ири эсеп менен Иран курамасына жеңилип калмакпыз.
Бул оюндан мактап кете турган оюнчу менин оюмча бул Кристиан Браузман жана Валерий Кичин. Анткени деген Кристиан Браузмандын мурунку 1 жыл мурун Малайзия менен болгон оюндарда байкаган болсоңор, ошол Кристиан Браузман жаш оюнчу болгондуктан, биздин курамага жаңы келгендиктен ал оюнда өзүн бир аз жоготуп дегендей, жана ошол Кристиан Браузмандын 1-2 катачылыгынан улам биздин дарбазага гол кирген болчу жана Малайзияга 4-3 эсебинде жеңилип калган болчубуз. Жана 1 жылдан кийин Кристиан Браузманды байкасак, аябай мыкты биздин коргонууну бекемдеп берди. Валерий Кичин менен чогуу эле Иран курамасынын оюнчуларынан топту тартып алып, же болбосо биздин дарбазадан топту алыстатканы. Өзүн узун бойлуу болгондуктан дагы бул нерсе ага мындай оңой болуп атты деп айтса болот. Ошону менен биздин тайпада, А тайпасында тактап айтканда, биринчи болуп Бириккен Араб Эмираттары биринчи орунга чыкты. Анткени деген алар Катар менен ойноп, аларды 1-3 эсебинде жеңишти. Андан кийин болсо 3 упай менен Иран курамасы 2-нчи орунда, 3-үнчү орунда болсо Өзбекстан курамасы, а биз болсо Кыргыз курама командасы 4-нчү орунда калдык. Дагы астыда боло турган оюндардан кийин билинет кайсы курама канчанчы орунду алат экени. Ошондуктан алдыдагы оюндардан бардык нерсе көз каранды. Алдыдагы оюндар дегендей дагы бир жолу эскертип айта кетейин, кимде-ким билген эмес болсо, 10-сентябрь күнү биздин Кыргыз курама командасы Өзбекстан менен оюн өткөрөт. Бул оюн деген дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарынын 3-чү раундунун 2-чи туру болуп эсептелет. Бул оюн деген Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков стадионунда өтөт. Кечки саат 8-де башталат, эгер жаңылышпасам. Жана билеттер азыркы учурда сатыкта бар. Билеттер 1200 сомдон башталат экен. Эгерде кимде-ким трансляциядан же болбосо телефондон көрөм дегендер болсо, анда ушул видеонун описаниясында биздин Telegram каналыбызга ссылка бар. Ошол Telegram каналга кирсеңер, баардык түз эфирге ссылкаларды, маалыматтарды ошол жактан бат-баттан берип турганга, кабардар кылып турганга аракет кылабыз. Ошондуктан Telegram каналга катталгыла, жана биздин YouTube каналыбызга да кимде-ким каттала элек болгон болсо, сөзсүз түрдө катталып, ушул видеого лайк басып, бизди колдоп койсоңор, бизге дагы жаңы видеолор чыгарганга түрткү болот, мотивация берет дегендей. Видеону аягына чейин көргөнгөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула. Элиң үмүт менен таянат, улуттун намысы колунда. Тарыхты жаңылоо мезгили жетип келди, Кыргыздын эр азаматы.